Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Силер сатканга борсок жасайт экенсиңер, туурабы? Жашы жети эле кишилер иштейт. Siz hazır meni gözümce probit etip saldınız bu nerse. Жалыс мен кассир отурганды көрүп атасың. Жумушчуларым карантинге кеттим деп ушундай шартта кызмат көргүсө болобу элге? Элементарный норманы билесизби? Газ баллонго май тийсе болбойт. Карачы. Сизге ишеним жок экен да байке. Сиз каалаган числону коюп алып атпайсызбы бул жакта? Негизи бул срокко өтпөйт. Мен сизди азыр дробилкага алып барарлай. Колум менен эле дробит этип берем да мен. Канча жумушуңуз болсо чакыра бериңиз. Бунун баарын алып калабыз. Бири да жооп бербейт. Саламатсыздарбы? Несахар Берису, мен атым Эрлан Кокулов. Кандайсыңар? Көрүп салбабы? Силер сатканга борсок жасайт экенсиңер, туурабы? Эмнеге мындай условияда? Сиз канчадасыз чоңуз? Канчадасыз? А? 7-ci класс. Жасыңыз канчада ошондо? 14. Жерде турат, жердин көөтөсү бул. Камырлар тигинде. Жашы жети эле кишилер иштейт экен. Биякта. Ким биякта чоңуз? Немеңер, шефиңер ким? Газ менен иштетишет. Жаш өспүрүмдөр мындай жерде газ менен иштеген. Каяктарда сатылат бул чоңуз? Чак-чак таяр жасайт экенсиңер, а вам сколько лет? Мне 19, сейчас вызову. Хорошо. Дальше канча эмне бар экен? Интересно. Могу Samsung как-то ушакан десет экен, но сол бар. Вот с пола убирайте. Ну сюда не ставьте. Если с пола подняли, вот сюда поставили, сейчас опять будете здесь. Не, мы здесь уберем сейчас. Мы уберем сейчас здесь. Почему раньше не убрались? А? Вы здесь непосредственно всегда вы здесь работаете? Нет, сейчас я под хозяйку позвонила, она даже не приедет. Не приедет она, мне кажется. Что-то чувствую я, что она не приедет. Тяжело назвать это. Тяжело это назвать антисанитарией. Да, просто ужасно. Невозможно будет. Ну, Новый клип, да, покажет? Да, новое будет что-то. Теперь мы покажем, где делается борсоки. Вот и здесь волосы, Дема. Вот так вот потом к вам на стол попадают волосы. Думаете, откуда эти волосы? Они вот отсюда. А на нас жалобы какие-то поступили или как? Нет, не обязательно жаловаться. Почему? Жаловаться надо, что ли, обязательно? Нет, Можно без жалоб чисто работать. Алло. Сюда можете приехать? Tarttım ben ayakta. Siz kim boz peki? Bir de рабочиймин. Эмне себептен мындай жерде иштейсиңер? Жерде туруптур бүт баары. Азыр деле жерде турат, мисалы. Алло. Эчтеке болгон жок. Турушат. О. Берсеңиз мен айтып берем эмне деп атканымды. Кир экенди отабыз. Ооба, түшүнүп атам мен аны. Алло. Ошо кыздарым 2-3 күндөн бери ошол жакта жыйнабай кошмар болуп кетти. Эже, биякта 2-3 күндөн бери эмес, 5-6 жылдан бери жыйнай элек го дейм. Иә. Жок, 5-6 жыл болду. Мы недавно только взяли. Ал жерди ремонт кылып деп атсам. Siz gelesizmi biyaka? Мен азыр келем, шаардын четинде болчумун. Ну, как обычно. 1-2 сааттын четинде. Эже, мындай кылалы, силер биякты жапкыла эже, Иә. Жапкыла биякты. Иштебей эле койгула, э? Ооба, бияктын баары ремонт кылып деп аткам. Ошо ремонт кылгандай анан ачылып туруп анан эми мону элге кантип атып атасыз? Ушу бетиңиз кантип барып атат ошогочу. Иә. Жана эртең менен эле бир эле жасап эле жиберип атпайсызбы? Жок, ошондо деле эже караңызчы могул жерин кебетесин эже. Ошо мен ремонт
Сиз деле апа экенсиз, могу кызыңыз чалып атат. Ушу кызыңыздай эле болгондо кишилер балдар алып жейт мунучу. Өзүңүз деле жеп атасыз, ошол. Өзүңөр деле жейсиңер. Уят да ушул эже. Өзүңөр бекер жеп атасыңар, өзүңөр жей бергиле, үйүңөрдө эмне каласыңар ошол кылба. Силер муну акчага сатып атасыңарбы? Эмне анча көп сатпайсыз да. Эмне кылып атсаңар да акчага сатып атасыңар да, туурабы? Эми ошо ремонт кылалы десек де, алдык жерде бизге тапшырган киши ремонт кылдырып неме кылса. Ну кылдырып айтса эже мындай жерден мындай условиялар менен элди бакпай эле коюңузчу эже. Бул деле мындай Кудайга жакпаган нерсе да адал иш эмес да. Мыйзам жагынан албай эле коелу. Мейли анда жаап салалы, хорошо. Анан могу 14 жаштагы кыз эмнеге иштеп атат? Офис немеңерде, цехиңерде. Жок, бул кичинекей кыз деген мага эжемдин кызы болчу. Бар деле 14 жашта экен, могу жерде газовый баллонуңар ачык турат. Мындай өзүңөрдүн немеңерди макул жеке пайданы ойлосоңор да өзүңөрдүн мындай ден соолугуңарды ойлоп, безопасностуңарды ойлобойсуңарбы силер? Газ баллон турат, газ баллонго май чачырайт экен. Сиз элементарный норманы билесизби? Газ баллонго май тийсе болбойт. Майдан жарылышы мүмкүн газ баллон. Ооба. Мына турат, жаныңыз деле турат могу жерде. Алып кызыңарды таштап кетип берсеңер бияка, ушинтип эле рисковать этип жүрө бересиңерби? Качан жарылып кетет деп күтүп. Макул эже. Рахмат. Телефонуңузду калтырып койсоң? Телефон бар менин, Мисахар долбоору бул. Негизинен эле достор ушундай цехтер булар ушундай жерде чыгып эле анан чоң эле магазиндерде сатылат. Баягы бозон менен эле көрсөтүп бербедим беле мен силерге. Жашнакай упаковка салынат да сатылып берет. Теклеп карачы. Gaz balon жарылат муну. Жашнакай жаап койгула эгер дальше иштей турган болсо. Мешкеде чыгарабыз. Майдан жарылат газ балон. Мешкеде чыгарабыз. Өзүңөрдү тугандарыңар иштейт кылпойсуңар бүгүн. А? Валейкум ассалам. Санпин боюнча ар бир тамак жасалган жерде ысык суу болуш керек. Поварлар колун жууй ала турган да, мындай. Бул мен Санпинде айтып атам. Бул жерде мынакей мындай умуальник бар экен, бултан түшүп калды. Али жашнакай уйруп койсуң, Бул да түшүп калгандан кийин көрдүңөр достор, ушинтип эле поварлар кайра илип коюп эле анан кийин дальше неметип берет. Дальше жууй беришет колдорунчу. Санпин. Бул жакта 10 апрель и 15 апрелге чейин деп көргөзүп койгон. Бүгүн 17 апрель баса кетсе. Жалгыз мен кассир отурганды көрүп атасың. Жумушчуларым карантинге кеттим деп ушундай шартта кызмат көрсө болобу элге? Кандай? Мына колумду көрүп атасызбы? Жумушчуларым карантинге чыгып кетти. Элге мен каалаганымдай кызмат көргөзөм деген шарт болобу? Бул шалакы мамиле эмеспи? Мына көргөзсөңүз. Эске шалакылуу мамилеге жок деп айткан жокмун. Байке мен эске. Сиз азыр мени көзүмчө пробить этип салдыңыз бул нерсени. Пробить этим, байке мен кассирмин, мен кассир муну карабайм, понимаете? Сиз карашыңыз керек бул нерсени. Сиз эмне сатып атканыңызды кантип байкабайсызбы? Сатып атканды мунун отделдин өзүнүн караган кишиси бар. Азыр мен сизге суроо берип атам. Мыйзамдуу деп эсептейсизби ушул нерсени дедим. Жок, мыйзамсыз. Мыйзамсыз болсо эмнеге пробить этип салдыңыз азыр? Мыйзамсыз мен текшербейм деп түшүнүп атасызбы сиз дагы? Мыйзамда жок, мындай эме бар экен. Мен сатып алайын ушуну, мен сатып алып, анан мен тиешелүү жерге кайрылайын. Может, ошодо силер мани берип баштайсыңар. Элестетсең, салам алейкум. Администратор болчу, административный таныштырып болчу. Жаштар кимдин атынчы? Мына байке. Мисахар долбоору, менин атым Али Эргешев болот. Бул жакта азыр биз кыдырып чыгып атабыз да магазиниңерди. Атыңыз ким болот? Рамиз байке. Бул жакта суроого өтүп кеткен. Неге? Бул силер койгон нерсени суроого өткөндөн да мындай кылып бергенге болбойт, билесизби? Мыйзамдуу эмес бул нерсе. Дагы бул финик өтө чоң нарушение берип атат ушул. Бишкек шаарына тарап кеткен бул нерселер. Вот өзүңөр көрсөңөр болот, бул жакта чыгарылган күнү көргөзүлбөгөн, дата жок. 2019 чыккан. Билбейм. Келиңиз байке, мен сизге көргөзөйүн. Нерсен беле? Жок, нерсен бейтам. Мен эле билем. Жөн эле аткан сөзү. Өзү мыйзамды бузуп атат ортодо. Анын атырылып атат да.
милдетим эмес. Жок, алгыз эми алгыз нерсе жок. Мен жооп берем андай нерселерге, эме кылып эле койгула көп. Байке, мындай да. Сиз эмес, мен эмес. Сиз жооп беришиңиз керек, ал жооп бериш керек эмес. Баарыбыз милдеттүүбүз бул нерсе үчүн. Ал кылыш керек, бул кылыш керек экен деп туруп, мына просрочкалар келип атат уже. Келиңиз да мына просрочкаңызды мындай коюп турайын мен. Товарга силер ушундай баса аласыңарбы өзү? Жок, Мыйзам чегинде болсо. Анай келет. Карапказын эле ачык эле көрсөтөм. Келет. Биз ушун бягана карап туруп эле, буну ачып туруп эле, элдер мисалы көп албайт да мындайчы. Ушунтип эле чыгарып коебуз өз баздаганычы. Казаң мисалы карапказын эле көрсөтөм дазым. Мисалы, пример ушундай да. Мына экисинде келген. 15.02 деп коюптур. Вот чыккан күнү. Бул жакта 10.04 деп коет. Жок, айтып атпаймынбы, ошо чыкканда жараша, ошого жараша упаковка кылабыз да. Токтоңуз, мен сизге суроо берем да азыр бул жакта. Срок годность 15.04 туурабы? Мына мен сага айтып атам. Жок. Мен сизге оңой эле суроо берип атам да. Хорошо. Ортодо канча күн эле ойноп атат? 5 күн. 5 күн. Мына сиз эми токтоңуз да, мен сизди уктум автоматически, эми бул жагынан сиз да мени угуңуз да. Сиз 5 күн деп азыр өзүңүз оозуңуз менен айттыңыз бул нерсени. Жазылган, Бул жакта 15.02 деп турат. Эми мен сага ошону жерден токтоп тур, мен сага түшүндүрүп берип коеюн. Мындай да. Эми сиз мени токтото албай калдыңыз да. Сиз өзүңүз айтып койдуңуз 5 күн деп турабы? Мына өзүңүз оозуңуз менен азыр 5 күн деп айттыңыз. Мына 15-февралда чыгат. Азыр 17-апрель. Эми жок, мен сага мына жерден эле окусаң өзү жазылган бул жерге 5 күн эч качан болбойт. Сиз неге анда мынаны 5 күн коюп? Мен сага эми ушуну түшүндүрүп берем. Булар партия болуп бөлүнүп келет качанбы. Анан биз ачып атып карайбыз. Бул партия значит эски келген, бул партия жаңы келген. Вот, например, ошо азыраак калгандарына биз ошо коробкага карай эле коюп коебуз. Мисалы бул 6 ай болсо, бүтөрүнө 10 күн калдыбы? Бул 3 ай. Жок, например, айтам да. 6 ай калдыбы? Мисалы бүтөрүнө 10 күн калган болсо, биз буну фасовать атат 10 күн деп коебуз. Түшүндүң да? Атак мен мисалы карабайсыңбы бул? Мына өзүнүкү. Каяна жазып койгон. Вот 6 ай мисалы, 6 ай туруш керек да негизичи. Сиз айтып атасыз го, азыр мындай коробкада кандай болсо, ушундай жазабыз дедиңиз туурабы? Болду анда. Жок, сизге ишеним жок экен да байке. Сиз каалаган числону коюп алып атпайсызбы бул жакта? Сен мени түшүнбөдүң, мен сизди түшүндүм. Мен сизди азыр сиз айтып атасыз. Сен түшүнбөгөнүң үчүн ошондой суроо берип атасың. Хорошо. 15-февралда чыкты деп атасыз, туурабы? Например, бунун бүтүшүнө 10 күн калганда деп атасыз. Биз ошо упаковать эткен күнүбүз менен 10 күн эсептейбиз деп атасыз да, туурабы? Мен уксам досум. Мына мындай келдиби? Если биз буну ушул жерден ачып фасовать этсек, как положено, өзүнүкүндө мисалы 6 ай болсо, 5 ай болсо 5 пай менен коебуз. Анан биз коробка менен койдукпу? Мисалы жакындап калдыбы? Мисалы, если аны ачпасак, ал тура берет. Ачуудай болсок, вот канча күн калса ошого жараша коебуз. Мен сага айтып атпаймынбы, кааласа коробкалар менен алып чыгып көрсөтөм деп атам. Мен сизди азыр түшүндүм. Мен сизге айтып атам го. 15-февраль, туурабы? 6 ай эсептеп кетесиз. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август болот ал. Августтун 15-сине бүтүш керек. Сиз буну мынага упаковать этип атканда августтун 10-числосунда упаковать этсеңиз, сиз ошо 10-числодон 15-числога чейин эсептеп коесуз да, туурабы? Мынага басып атканда. Ушундай деп атасыз да? Айтып. Калган күнүн эсептейм деп атасыз. Айтып. Ушул нерсеге укугуңуз барбы? Сиз күн санап туруп. Жок. Срок койгонго укуктуумун деп ойлойсузбу өзүңүз? Бул жерге жазылып атпайбы, өзүң эле окуп атпайсыңбы? 6 ай, как положено 6 ай мисалы. Мен сизге азыр прекрасно түшүндүрүп бердим, Ошо калган 10 күндү сиз эсептейсиз деп атам. Айланып бергиле, да вопросуңар болсо. Мен айланып бүттүм, сизге мен целый товарды көргөзөм, келиңиз, мен менен бассыңыз. Азыр январь деп койсоңуз, дагы 6 ай узарып кетет да бунун срогу. Бунуку, по-моему, 2 жылдан болот да, 18 ай деп көргөзүп коюптур. Даже 18 ай экен. Негизи бул срокко өтпөйт. Мен жана айткандай эле, муну көчөдөн эле сатып алса боло турган печаттар да бар эле. Бул гос нормага эч качан жооп бербейт. Просрочка баке. Хорошо. Буну токтоңуз, мындай кылып берейин мен сизге. Бул товар эсептелинбейт да. Бул жей турган товар. Мындай кылганга туура келет мага. Сиз жаман көрбөңүз, бул срок өткөн нерсе да. Өзүңүздүн көзүңүз менен. И токтоңуз, шоколад кармадың дейсиз да ананчы. Мына залыңызды көрүп атасызбы беке? Товарларыңызды кармап, колум ушул состоянияга түшүп калды азыр. Хорошо. Бизге эми просто буну утилизация дегени эми мен сизди азыр дробилкага алып бара албайм. Колум менен эле дробить этип берем да мен. Бул просрочка товар. Мен кресиният деп ойлоп атам. Ойлоп аткан сөзүмдү айтып атам. Аннотациялар жок го? Аннотация эмес. Вообще бул түшүнүксүз. Мармелад болуп эле атпайбы эми көрүнүшү? Жок, мармелад экенин сиз көзүңүз менен баа берип атасыз да. Мен мармелад деген жазуу тапкан жокмун бул жакта.
И анан мына пакетиңиз тазаланып калды да кыйла. Мен сизге көргөздүм, жана шоколадты кармагандан мурда. Кайсы бири кытайский игрушка, кайсы бири российский болду да. Куттарына эле жазылган. Игрушканын көбү эле китайский бирок. Мына карасаңыз 50 сом деп коюпсузда, ичиндеги суу сары болуп кетти. Бул эме, суу эмес. Караңыз, эми эмне болсо да. Бул Россияныкы же Кытайдыкы? Бул эмне бунун ичинде өзү негизи? Байке, мен сизге көп түшүндүрбөйм. Буну башка биздин эфирлерден да көрүп түшүнсөңүз болот. Буну алып салабыз. Канча жумушчуңуз болсо чакыра бериңиз. Бунун баарын алып салабыз. Бири да жооп бербейт. Бул Кытайдын игрушкалары эч кандай Кыргызстанда аннотациялары жок. Эч кандай Кыргызстанда сатууга талапка жооп бербеген да. Буну материал опасностьпы, ичинде бир кичинекей бир деталы барбы? Так түшүнүктүү эмес да туурабы? Мен сизге кыскача түшүндүрүп бердим да. Азыр жумушчуларыңыз жок, жетишпей атат да, мен көрүп атам да бул нерсени. Буюрса мындай исправить эткенге аракет кыласыңар деп ойлойм мен. Албетте дагы бир келебиз, Бишкек келебиз биз да. Жүрүп атат бул жерде. Кудайым буюрса эми аста-аста болот да, эми мындай жай көтөрүлбөсө. Эми келип туруп азыр сиздин жумушчуларыңыз жок, ошо карантинге, изоляцияга кирип калыптыр. Айтып атат, ушундай карантинге түшүп калышты. Эми сиз да туура түшүнөлү. Буюрса эми убактысы менен азыр исправить эткенге аракет кыласыңар деп ойлойбуз. Рахмат сизге да. Буюрса жакшы күндөрдө жолугалы, сиз менен да. Аман болгула.